Урматтуу мекендештер, биз бүгүн расмий Кремлдин жана путинизмдин фашисттик жолго түшкөнүн каргыш деп атай турган күн келди. Россияны бүгүнкү күндө Украинага кол салып турганы бизге болгон ормон опуза. Акыркы убактарда Путиндин кайрылууларына көңүл бурсак, контекстте да, подтекстте дагы Россиялык империянын жана большевиктик коммунисттердин Борбор Азияга, Кавказга болгон территориалдык кызыкчылыгы канчалык маанилүү болуп келгенин ачык туюндурууда. КМШ курамындагы кайсы өлкө болбосун эркиндикти, өз эгемендигин коргойм деген аракетин Россия агрессиялык жол менен басып коюу саясатын көрсөтүүдө. Украинага болгон кол салуу бизге болгон эскертүү. Борбор Азия жана Кавказ элдери эч качан Россия курамынан чекеси жылып кеткен эмес. Бизден мурда орус калкы Кремль төбөлдөрүнөн жыргап кеткен заман боло элек. Падышалык Россия, андан кийинки 70 жылдык коммунисттик башкаруу, ошондой эле путинизм саясаты Россия империясына көз каранды элдерди эркиндикке, эгемендикке ээ кылбай турган өз билемдик зулум саясат менен жапайчылыкты көрсөткөн путинизм. Батыш коому гуманисттик аракет менен канчалык Россияны тизгиндөөгө аракет кылганы менен, ал Россия болсо биздей ак караны ажыратпаган билими тайкы элдерге өздөрүнүн призмасынан батыш коомун ар дайым желмогуз көргөзүп келет. Аларды баскынчы катары, агрессор катары көргөзгөн саясат ак падышанын заманынан бери кайталанып келет. Кыргыз көчө эмне үчүн түзөлө албай келатат? Себеби ак падышанын заманынан берки бүгүнкү путинизмге чейин биздин эгемендикти каалабаган саясат дайыма ырааттуу уланып келатканында. Жусуп Абдрахмановдун тагдырын элестетели, Касым Тыныстан жана башкалардын. Аларды улутчул деген жарлык менен сталиндик репрессия жок кылган. Ал эми бүгүнкү Россия кандай адилетсиз жолго түшкөнүн биз ак караны ажыратпаган кечээки маңкурттар бүгүн деле Путиндин канкор саясатын кубаттап, аны бир эрдик кадамга баргандай мындай шык дем берген топторду көрүп таң каласың. Согушка жол бербейди, Украинага басып кирбесин дегендин эмнеси жаман? Ошондой талап менен чыккан жарандык коомду жектеген, жаман көргөн маңкурттарга айтарым: Россиянын курамында бүгүн миллион кыргыз, миллиондогон мигранттарыбыз оокат кылып жүрөт. Ошолордун балдары Россия армиясынын курамында. Алар дагы Украинага баскынчы болуп барганына жол берелиби? Эгерде ошолордун каны төгүлсө, Кыргыздын дагы каны төгүлгөнү. Россия бизге эч качан бир боор болгон эмес. Анын баары жасалма саясат. Россия бизге көңүлү түз болсо, ниети ак болсо, Кыргызстанды 15 жылдан бери коррупциялык схемага салып, бүгүнкү акыбалга алып келген Акаев чачынан, төбөсүнөн бир тал чач түшкөн жок. Белоруссияда Лукашенконун колтугунда корголоп отурган Бакиев Кыргызстанды оң жолго салдыбы? Эгер Россиянын саясаты бизге чын эле ак ниеттүүлүк болсо, чын эле достук саясаты бекем туруктуу болсо, эмне үчүн Акаев менен Бакиев Путин менен Лукашенконун колтугунда корголоп отурушат? Кыргызстандын казынасын тоноп кеткен Данияр Үсөнов бүгүнкү күндө Белоруссиянын ири инвесторлорунун бири. Россия менен Белоруссиянын жакшы ниети ушулбу? Беларус, Украин, орус эли булар
үчем эгиз бир туугандардай. Бирок ага карабастан Путин бүгүн ошол бир тууган элине кол салып отурганы, бул ошол бир тууган элди аябаган Путин биздей Борбор Азия же Кавказдын элин аяйт дейсиздерби? Путиндин саясатынан бир гана биз эмес, орус элинин чекеси жылып отурган жок. Орус падышачылыгынын заманынан бери дайыма падышачылык бийлик ыйык мурас катары Путиндин колуна өттү. 70 жыл ортодо коммунисттер башкарды. Демократия, эркиндиктин, гуманизмдин эч кандай үрөнүн отургуза алган жок. Путин бүгүнкү күндө канкор саясат менен ошол Кремлдин призмасы менен бизге цивилизациялуу батыш коомун желмогуз көргөзгөн саясатты күчөтүп, биздеги маңкурттар бүгүнкү күндө Путиндин саясатын кошколдоп тургандагысы. Согушка жол бербейли, согушка жол жок деп отургандын эмнеси жаман. Ал эми маңкурттар кечеги элчиликтин алдына чыккан жарандык коомду жектеп, ошолорду шылдыңдап отурат. Батыштын агенттери деп. Бул батыштын агенттери эмес, чыныгы Кыргызстандын эркиндигин, эгемендигин коргогон баатырлар. Ал эми үйдө жылуу жумшак отуруп Facebook'та аларды келекелеп шылдыңдап комментарий жазуу, пикир жазуу бул баатырдык эмес. Бул маңкуртчулук. Ал эми жарандык коомдун Украинага баскынчылыкка жол бербөөгө кылган аракети чыныгы эрдик, чыныгы баатырлык ошол. Себеби Россиянын өктөм саясатына туруштук берүүгө ар кимдин кайраты жетпейт. Каяша кылууга ошол жарандык коомдун өкүлдөрү аң сезимдүү мамиле кыла алат. Аларда сынчыл көз караш бар. Алар ак караны ажыраткан үчүн адилеттик тарапта, тынчтык тарапта, бейкутчулук тарапта. Ал эми аларды шылдыңдап отургандар согушту көксөгөндөр. Ошол Россиядагы орус армиясынын катарында жүргөн мекендештерибиздин урпактары Украинага кан төгүүгө барып атканына жол бергендин өзү бул жетип турган түркөйлүк, караңгылык. Бир уйдун мүйүзү сынса, миң уйдун сөгүзү ыркырайт. Россиянын саясаты эч качан адилеттүү болуп келген эмес. Россия эли бүгүнкү күндө Путинди колдоп тургандан такта отурган жок ал. Путин бүгүн Лукашенкого жалгандын тагында отурат. Элдин колдоосу менен добушка ээ болуп отурган жок. Урматтуу мекендештер, эгерде тынчтыкка тилектеш болсоңуз, бейкутчулукка санаалар пикирлеш болсоңуз, биздин ушул көрсөтүүнү башкалар менен бөлүшүңүз, пикир калтырыңыз, лайк басыңыз жана бизге катталып коюңуз. Сиздердин лайк басканыңыздар бул маалыматты, бул пикирди башкалар менен бөлүшүүгө чоң мүмкүнчүлүк.